Жалпыңыздарга жагымдуу кеч, кайрадан шоу бизнес айдыңындагы жаңылыктарга саякаттайбыз. Сиздер менен мен Сезим Илимбекова, биз баштадык. Жалал Абад областына караштуу Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын директору болуп Эмилбек Балтагулов дайындалды. Тиешелүү буйрукка Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов кол койду. Жалал Абад областына караштуу Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын директору болуп Эмилбек Балтагулов дайындалды. Эмилбек Балтагулов буга чейин Жалал Абад облустук Барпалыкулов атындагы Кыргыз драма театрынын директору болуп иштеп келген. Жаңы директорду Жалал Абад облустук филармониянын жамаатына министрдин орун басары Түмөнбай Колдошов тааныштырды. Эмилбек Балтагулов 1981-жылы 28 сентябрда Жалал Абад облусунун Чаткал районуна караштуу Терексай айылында туулган. 1999-2004 жылдары Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинин музыка бөлүмүн окуп бүтүргөн. 2004-2007 жылдары Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетинде окутуучу. 2010-2011 жылдары Чаткал районунун Терексай айылынын маданият үйүнүн көркөм жетекчиси болуп иштеген. 2019 жылдын 14 январынан тарта Сузак райондук балдардын билим берүү борборунун жаш талант музыкалык ириминин жетекчиси кызматында. 2019 жылдын 24 июнунан тартып Жалал Абад маданият техникумунун директору. 2021 жылдын 28 октябрынан тартып 2022 жылдын 11 ноябрына чейин Барпалыкулов атындагы Жалал Абад облустук Кыргыз драма театрынын директору болуп эмгектенип келген. СССРдин эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын жана 2-3 даражадагы Манас орденинин ээси Самара Токтокуновага сахнада 60 жыл. Белгилүү комузчу Самара Токтокунова 1945 жылы 9 мартта Чүй облусунун Кемин районундагы Кызыл Суу айылында туулган. Анын атасы комузда, энеси Ооз комузда мыкты ойногон. Айылдагы мектепти аяктагандан кийин өспүрүмдү апасы Фрунзедеги музыкалык училищеге комуз бөлүмүнө тапшырткан. Токтогул Сатылганов, Ыбырай Туманов, Карамолдо Орозов, Мураталы Күрөңкеев, Атай Огонбаев, Шекербек Шеркулов өңдүү залкарлардын күүлөрүн чертип, көпчүлүктүн купулуна толуп таанылган. 3 даражадагы Манас орденинин жана даңк медалынын ээси 56 жыл оркестрде ойноп, 1972 жылдан бери бир комузду чертип келет. СССРдин эл артисти чыгармачылыгынын аркасында дүйнөнү түрө кыдырган. Түрдүү эл аралык сынактарга катышып, концерт коюп, КМШ өлкөлөрүнөн сырткары Вьетнам, Швейцария, Монголия, Франция жана башка өлкөлөргө чейин барган. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты учурда Калый Молдобасанов атындагы улуттук консерваторияда мугалим болуп иштейт. Белгилүү алып баруучу Максат Надырбеков сүйүктүүсүнө баш кошту. Түгөйлөрдүн ак тою 15 ноябрда тойканалардын биринде өттү. Эң кызыгы түгөйлөр социалдык баракчаларында бири-бирине лайк басып жатып таанышып калышкан. Белгилүү алып баруучу Максат Надырбеков сүйүктүүсүнө баш кошту. Максат Надырбековдун жубайы Алина Ысык көлдүн кулуну болот. Ал 25 жашта. Түгөйлөр 1,5 жылдан ашык убакыт бою кыз-жигит болуп сүйлөшүп жүрүшкөн. Максат Надырбеков алып баруучулук, тамадалыктан тышкары мегатой, кыялкечтер, эл укпасын жана башка тасмаларда роль жаратып келген. 2015 жылы алып баруучу Нурзат Токтосуновага үйлөнүп, 2020 жылы түгөйлөр 2 ажырым жолго түшүшкөн. Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал болгон Куудул Тынар Курбаналиев 45 жашка толду. Туулган күнүн жакындарынын курчоосунда өткөргөнүн билдирип, кубанычы менен бөлүштү. Белгилүү Куудул Тынар Курбаналиев 45 жашка толду. Туулган күнүмдө эң биринчилерден болуп кайненем куттуктады. Бүгүнкү күнүм куда тосуу менен башталат. Түндө саат 1-2-лерде бажаларым, балдыздарым, кайнелерим мага айтпастан сюрприз кылып үйүмдө даярданып отурушуптур. Үйгө келсем аябай шаңдуу тосуп алышты деген ал. Тынар Курбаналиев 1977 жылы 13 ноябрда Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Тала Булак айылында төрөлгөн. 7 бир туугандын эң күчүүсү. Куудулдук өнөрү менен Рахман Разыков жетектеген 5 тапан куудулдук тобуна кирип, бир нече жыл топто эмгектенген соң өз алынча куудул катары чыгармачылыгын улантып келет.
Кыргызстандык режиссер Актан Нарым Кубаттын эсимде тасмасы Азия Оскарын жеңди. Эми бул тасма Кыргызстандын кинотеатрларында көрсөтүлө баштайт. Кыргызстандык режиссер Актан Нарым Кубаттын эсимде тасмасы Азия Оскарын жеңди. Эсимде тасмасы Кыргыз Оскары сыйлыгына Кыргызстандын атынан көрсөтүлүп, мыкты фильм, мыкты сценарий жана мыкты роль жаратуучу номинациялары боюнча ат салышары маалым болгон. Сыйлык тапшыруу аземи 11 ноябрда Австралиянын Голд Кост шаарында өттү. Ал эми аталган тасма Кыргызстандын кинотеатрларында 18 ноябрдан тарта көрсөтүлө баштайт. Филипп Киркоров биринчи жолу мурдагы жубайы Алла Пугачеванын өлкөдөн чыгып кетиш тууралуу өз оюн билдирди. Ошондой эле ырчы айымга терс пикирлерди жаза бербөөнү суранып кеткен. Буга чейин Филипп Киркоров мурдагы жубайы Алла Пугачеванын Израилге эмиграцияланышы боюнча комментарий берген эмес. Бирок ырчы жаңы маегинде төмөндөгүлөрдү билдирген. Ырчы Алла Пугачева тууралуу терс пикир айткандарга кайрылып, ырчы айымга карата терс пикирлер айтылбашы керектигин айткан. Мен бир нерсени суранам. Улуу ырчыны, энени жайына койгула. Ал бул өлкөнүн сыймыгы. Биз баарыбыз анын ырлары менен өскөнбүз деген ал. Филипп Киркоров Алла Пугачева менен 10 жыл бактылуу жашаганын белгиледи. Мен бул аялды жакшы билем жана кайсы бир деңгээлде анын бул кылганын түшүнөм деген ал. Ырчы Алла Пугачева чет жерде узак убакыт жүрүп Орусияга өткөн айда кайтып келген. Ал жолдошу Максим Галкин жана балдары менен Украинада атайын операция башталгандан кийин Орусиядан чыгып кеткен болчу. Социалдык тармакка тарап кеткен видеого ылайык ырчы өлкөгө иштерин тартипке келтирүү үчүн келген. Бирок ырчы айым сентябрь айында кайрадан өлкөдөн чыгып кеткен. Атактуулардын жашоосундагы акыркы жаңылыктар ушулар болду. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.